Баткендеги чегара чырында үй жайын таштап качкандардын жалпы саны 50 миңге чамалады. Көпчүлүгүн жаш балалуу энелер жана кары картаңдар түзөт. 30 апрелде Баткенден Кызыл Бел айылынан келген 40 жаран Ош шаарындагы Адеп Башатов фондунун имаратына жайгаштырылган. Катарында Набат Эралиеванын 2 келини жана 10 небереси бар. Алар 3 күндөн бери медициналык кароодон өтүп жатышат. Кудайдан эч үмүтүбүздү үзбөйбүз. Жамандыктын аркасынан жакшылык дегенде жакшылык болот буюрса. Себеби Рамазан айында дуаларыңызды Аллахым зулум тарткандардын дуасын Аллахым кабыл кылып турат. Күнү түн намазыбызды окуп, дуа кылып, розобузду тутуп, келген элдерге ыраазы болуп, бир мындай позитивдүү жашашка аракет кылып атабыз. Биздин айылдан эр азамат жигиттер барып, мындай куралсыз барып, наут болуп келишти да. Эсеби боюнча бир 7-8 бала деп айтып атышат. Бужум айылынан куралы жок эле патриот балдар, жигиттер, эр азамат жигиттер, үйлөнө элек жаш балдар. Адеп Башатында Баткенден келген тургундар үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Ыктыярчылар тамак-аш жана кийим-кечени үзгүлтүксүз алып келүүдө. Ал эми жаш балдар менен атайын психологдор иш алып барууда. Ошол сырттан келген адамдарга шарты жакшы болсун деп душу менен ысык суу, муздак суусу, жатак дивандарыбыз дагы бар эле. Ошо Адеп Башаты диний уюмунун ошол имаратын агайларыбыз менен сүйлөшүп, ошол жерге жаткыралы, эшигибизди ачалы деп биз өзүбүз ал жака дагы баргандар болду. Анан бул жака келгендерге да ошондой бир кам көрүп, биз дагы жөн турбайлы деп ушул кызматтын аркалап колдон келишинче жардам кол сунуп атабыз. Эртеси ошо күнү кечке түнгө чейин, эртеси экисинде дагы көзөмөлгө дежурство коюп койду дарыгерлерди, медайымдарды. Уш жерге келип, ушулардын ордун жанында бардык темадан жанагындай лекцияларды, беседаларды өткөрүп, ковид жүрүп атат, ошого карата уголок даярдап, антисептиктерди, маскалардын баарын алып келип коюп койдук. Жакшы азыр. Бүгүн келсем кыйла өздөрүнө келип жакшы болуп калыптыр. Баткендеги окуядан кийин Ош шаарына болжолду 200дөй жаран жардам сурап келишкен. Кала бийлиги тарабынан да аларга колдон келген бардык жардам көрсөтүлүп жатканы айтылды. Эң негизгиси азыр көбүрөөк келгендери булар мисалы Ош шаарына туугандарынын үйүнө келип туруп, тууганым бар дегесе ага кошулуп 10-15 адамдар келип алып атат да. Азыр бүгүнкү күндө дагы бизге кайрылуулар көп. Бүгүн дагы азыр кайрылды бизге. Мен үйүмдө ушунча жаш баласы менен адамдар бар, продуктадан жардам бергиле. Ошол жалпы айтканда ошол 200ге жакын адамга Ош шаардык мэриясы тарабынан азык-түлүктөн жардамдар берилип атат. Бүгүнкү күндө эми көпчүлүгү азыр эми ок атышуу тынчыганына байланыштуу үйлөрүнө кайтып жатат. Турсак эле ушундай энди бир немелер үндөр чыгып жатат. Анан балдар, бала чакалар эми сиздер сал наракка барып туруңуздар дегеним ушу жаш балдарды, келин-кесек балдарыбызды алып анан Баткенге келдик. Баткенге келип 1-2 күн турсак, Баткенде мисал неме болуп кетти, өлүм житим көбөйүп кетти деп эле баары чурпур болуп жатып, балам анан сал нары барып туруңуздар Ошко дегенде анан шу Ошко келип турдук да келгенибизге 1-2 күн болуп калды. Саар кайтабыз эми. Кудай кааласа өзүбүздүн жерибизге, элибизге. 28-30 апрель күндөрү Кыргыз-Тажик чегарасындагы куралдуу жаңжалда набут болгон кыргызстандыктардын саны 35ке жетип, 183 киши жараталды. 100га жакын турак жай талкаланып өрттөлдү. Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министринин орун басары Ализа Солтонкулова чегарадагы коогада жабыркагандардын арасынан 99 киши ооруканада жатканын билдирүүдө. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион, Ош.